Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 12 август 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген Мадын центріне жетпеген жерде жайгашкан Торгой булак айылынан сатыла турган 5 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин туғандар. Биринчи болуп мен сіздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Мадын центрине жетпеген Торгой булак айылынын кире беришинде турам. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадыны көздөй жолго чыгасыздар. Мадын центрине жетпеген жерде, мынау жерде заправка бар экен, РСК деген. Ошол заправкадан бул жака бир аз эле өткөнүңүздөрдө мына оң тарапта тугандар Торгой булак айылы деп жазылып турат. Ушул жазуунун жанындагы көчөгө кирип 200 метр жүрүп барсаңыздар оң тарапта мечит бар. Анан мечиттин жанынан оңго бурулуп, өйдө тарапка бир аз эле чыксаңыздар сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар Мадынын центри болуп калат тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жана сатыла турган жер участоктун алдына да келдим. Мен көрсөткөн жол менен жүрүп келе бересиздер. Анан тугандар, сиздер аренчиде мына ушул толугу менен бүткөрүлгөн үй алсаңыздар болот. Же болбосо ушул үйдүн жанындагы мына ушул куюлган фундамент алсаңыздар болот. Ушул фундаменттин эле бет маңдайында сатыла турган жанагы 5 соток жер участогубуз жайгашкан. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Жери 5 соток, узун турасы 20га 25. Анан тугандар, мына үйлөрдүн санын көрүп атасыздарбы? Бул жакта үйлөр былтыркыга караганда кыйла көбөйүптүр. Үй өтө көп тугандар. Ал жакта да көп экен. Караңыздар. Ал жакта да соседиңиздер уже 1 жылдан бери үй салып кадимкидей жашайм деп түшүндүрүп берди. Абасы таза, тынч, сонун, природный жерде жайгашкан. Так, мына чек-араларды эле такталган. Азыр мен чек тууралуу информация берип баштай берейин. Мына казыктарын кагып коюптур. Ушул жерден баштап тугандар, мына жакта дагы бир казык бар. Ошол жерге чейин туурасы болуп калат 20 метр. Мына кыш төгүлүп турган жерди көрүп атасыздарбы? Бул жер көчө болот экен. Мына жака карап кеткен таканса көчө болот тугандар. Ушул көчөнүн боюнда эле сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Көчө тарабы 20, мына казыктан мына дөңгө чейин 25 тугандар. 20га 25. Мына ушул жер участок сатка чыгат. Анан нар жагында дагы бир чек бар. Анан кийин мына үй болуп калат тугандар. Ошол үй тараптан эсептегенде мына экинчи чек сатка чыгып жатат тугандар. Анан бул жакта дагы үйлөр көп. Мына крышасын көрүп атасыздар, ал жакта. Негизинен жакшы. Так, мына жакта дагы бир 2 чек бар экен. Мына дөңсөнүн нар жагы болуп калса, уже дөңсөгө чыга турган болсоңуздар, мына Мады, чоң жол бүт бардыгы көрүнүп калат. Өтө панорамный жерде сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Анан кызыл китеби деле бар экен. Азыр келип мага көргөзүп берди. Документтери так бүт бардыгы жакшы дейт. Сатып аткан себеби тугандар, эми сөздүн ачыгы бул жерде жер үй салып баштаптыр ээлери. Анан эми албетте эле акча керек. Ошол себептен мына бош турган жер участогун сатка коюптур. Негизинен жер алган адам эч качан өкүнбөйт. Себеп дегенде жердин баасы кымбаттап эле тугандар. Андыктан колдон чыгарбай соодалашып алыңыздар. Мына 5 соток. Негизинен жери тегиз эле экен. Мына жагы эле бир аз дөңсө болуп калат. Мына көчө тарапка үйлү салып алып, дөң тарабына сыртка жаккана малкана салып алсаңыздар болот. Баягы көп. Мына кошуналарыңыздар деле ошентип үй салып алыптыр, көрүп атасыздарбы? Жакшына тез болуп турат. Жакшы. Эми ушул сатылуучу 5 соток жер участоктун баасын айтайын. Тугандар, 20га 25. Мына мен турган жерим ал жер көчө болот. До конца кеткен. Көчөнүн боюнда эле жайгашкан. Так, 5 сотоктун баасы 1,5 миллион сомго бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө дагы жакшы кеми болот деп атат. Айткан баасында өзүңүздөр деле сатпайт, билесиздер. Айткан баасында эч ким сатпайт. Андыктан чалып, кол алышып сүйлөшсөңүздөр жакшы түшүрүп берет экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай 5 соток жер участокты колдон чыгарбаңыздар. Мына тугандар, үйлөрдүн саны өтө көп.